Түзөөдө BBC, саламатсыздарбы. Лондондон күндүн негизги аралык жаңылыктар менен тааныштырабыз. Студияда Куат Касымбеков. Афганстандын борбору Кабулда соңку 5 жылдагы эң чоң чабуулдан 28 киши мерт болуп, 300дөй жаракат алды. Улуттар уюму Ливиядагы бириккен өкмөттү колдоду, бирок бул өкмөт жаатташкан тарапты эпке келтире алабы? Коргонуунун жолдорун үйрөтөн. Мусулман кикбоксер айым башка кыз келиндерди кантип машыктырганын айтып беребиз. Афганстандын коргоо министрлиги менен президенттик сарайдын жанында жүк ташуучу унаа жарылып, окуя ок атышу менен коштолду. Чабуулдан 28 киши каза таап, 300дөй жаракат алды. Бул талиптер кармаш сезону башталганын жарыялагандан берки алгачкы чабуул. Ал тапта исламчыл топтор өткөн жылы кыска убакытка ээлеп алган Кундуз аймагында кармаш жүрүп жатканы кабарланууда. Кабул шаарынын борборунда автоматтын добушу кайрадан жаңырды. Куралчандардын жана жангечтинин чабуулу жогорку расмийлерди кайтарган коопсуздук кызматкерлерине багытталган болчу. Окуяга күбө болгондордун бири мен имараттын ичинде отургам. Чоң жардыруу болду. Имараттын айнектери сынып, дубалдары титиреп кетти, деп айтты. Талибан кыймылы кол салууга жоопкерчиликти өзүнө алды. Экстремисттик топ жакында эле жаз келгенине байланыштуу аскердик операциялардын баштап жатканын маалымдаган. Аймакта коопсуздук чаралар күчөтүлүп, тез жардам кызматы жаракат алгандарга көмөк көрсөтүш үчүн шаарды кыдырышты. Чабуул болгон райондо элдер жык толгон учур болчу. Ал себептен жабыркагандардын саны көп болоору айтылууда. 19 бейтап оор абалда түштү. Андан тышкары 10 киши жаракат алып келди. Биз аларга жардам берүүгө даярбыз. Бир апта мурун талиптер жазгы чабуулдарын баштайбыз деп кабарлаган. Андан бери Афган өкмөтү экстремисттик топ менен сүйлөшүүлөрдү жандантууну көздөп келет. Афганстанда ошентип кырдаал тынч эмес болуп жатканда Ливиянын жаңы бириккен өкмөтү өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топ өлкөнүн 3төн 2син ээлеп алышы мүмкүндүгүн эскертти. Өткөн жылы ислам мамлекети тобу жер ортолук деңиздин жээгинде жайгашкан Сирте шаарын өз күчтөрүнүн очогуна айландырган эле. Ливияда тынчтык орнойбу? Биринчиден бийликти талашкан фракциялар мунасат табышабы деген суроо туулат. Триполи шаарынын аянтында тургундар Ливиянын жаңы өкмөтүн колдоп чыгышты. Кудай буйрса, Ливиянын келечеги кең. Жаңы өкмөт Бириккен Улуттар уюмунун жардамы менен бир нече апта мурун ишке кирген. Бирок ал өкмөттү айрым фракциялар тааныбай, учурда өлкөнү 2 өкмөт башкарууда. Ал арада өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топ чабуулдарын күчөтүп, жаңы өкмөт экстремисттик топ Ливиянын көп аймактарын басып алышы ыктымал деп билдирүүдө. Ливияда армияны башкара турган күчтүү жетекчи жок. Ал түгүл куралчан фракцияларында андай жетекчиси жок. Демек экстремисттик топ өлкөнүн түштүгүн тез эле басып алышы мүмкүн. Анда Ливиянын 3төн 2син көзөмөлгө алышат. 2011 жылы батыш өлкөлөрү бийликтин Триполи шаарындагы имараттарын абадан бутага алып баштаганда, анын кесепети унутулуп калгандай. Британия жана башка батыш өлкөлөрдүн дарегине Ливияны кайрадан куруп чыгууга көңүл бурбай койду деген айыптар айтылып келет. Аймакта согуштун издери көзгө урунат. Биз Мисрата шаарына бардык. Абделхамид Герваш Майдан тилкесине жакын жайгашкан үйүнөн кетпей койгон. Анын 2 жээни согушта каза тапкан. Согуш курал зомбулукту унуталычы. Биз азыр Ливияны кайрадан куруп чыгышыбыз керек. Демек жаңы өкмөт куралчан фракциялар башкарган көчөлөрдү көзөмөлгө алышы абзел. Ливияга жардам керек экени бышык. Бирок Британия сыяктуу мамлекеттер кайрадан кийлигишүүдөн карманып тургандай. Түзөөдө BBC-ни көрүп жатасыз, эми башка жаңылыктардын кыскача топтомуна көз чаптыралы. Эквадорда соңку 10 жылдардагы эң кубаттуу зилзаладан кийин куткаруу операциясы 3-күн катары менен жүрүп жатат. Куткаруучулар бул кишини жер титирөөдөн катуу жабыркаган аймактан аман табышты. Ошентсе да зилзаладын курмандыктарынын саны 413-кө жетип, аларды акыркы сапарга узатуу зыйнаты башталууда.
Кытайда бир компьютер адисине тыңчылык кылды деген айып менен өлүм жазасы берилгенин мамлекеттик медиа кабарлап чыкты. Гуанг Ю Кытайдын түштүгүндө өкмөттүн кат кабарлашуусуна адистешкен изилдөө агенттигинде иштеп келген. Ага чет өлкөлүк чалгын булактарына 150 000 жашыруун документти саткан деген айып тагылууда. Нью-Йоркто президенттик талапкерлерди тандоо башталды. Эки партиянын талапкерлери үчүн тең бул өтө маанилүү добуш берүү. Нью-Йорктун мурдагы сенатору Хиллари Клинтон Демократиялык партиядагы атаандашы Берни Сандерсти утуп чыгат деп күтүлүүдө. Республикачылар партиясынан Дональд Трамп жеңет деген жоромол бар. Кытайдагы Twitter колдонуучулары бул өлкөдөгү Twitter түйүнүн башкаруу үчүн дайындалган жаңы жетекчи боюнча тынчсызданууларын билдиришүүдө. Буга чейин армияда жана Кытайдын мамлекеттик коопсуздук аппаратында иштеген Кэчи Чен өткөн аптада кызматка кирген. Кытайда Twitterге тыюу салынса да, өзгөчө чет өлкөдөгү кытайлыктар арасында бул өтө популярдуу тармак. Британияда бир мусулман айым кикбоксинг боюнча башка мусулман кыз келиндерди машыктырып келет. 3 баланын апасы Хадижа Сафари жекеме-жеке беттештерде кара курдун ээси. Ал көптөгөн мусулман студенттер карманган дининен улам чабуулдарга кабылабыз деп корко турганын BBC'ге айтып берди. Тез, 10, 9, 8, 7, 6. Менимче бул спорт мусулман аялдар тууралуу көз карашты өзгөртөт. Көптөр мусулман аял үйдө бала багып эле отурат деген пикирде. Айрым тургундар мени карап, жабык, түнт аял деп ойлошот. Бирок мен спортко умтулган кикбоксермун. Мага көчөгө жалгыз чыккандан корккон аялдар машыгууга келишет. Айрым учурда алардын башынан жоолугун жулуп кетишет, же паранжа кийип жүргөндүктөн аларга ар кандай сөздөр айтылат. Париж жана Брюсселдеги террористтик чабуулдардан кийин мага ар кандай сөздөр айтылды. Мисалы, сен террористсиң, же бул аял бомба көтөрүп жүргөн жокпу деп айткандарын уктум. Кикбоксинг аркылуу мен өзүмө ишене баштадым. Мурда бирөө мага сөгүнсө, мен ыйлап эмне кыларымды билбей калчумун. Азыр абал өзгөрдү. Бул спорт аркылуу аялдар күч кубат алып өзүнө ишене баштайт. Менимче көп учурда алсыз болгондор орой мамилеге кабылат. Ал эми өзүнө ишенген адамга тийишкенден коркушат. Мен бул жерге машыкканы келгендерге силерди күчтүү кылам же мушташканды үйрөтөм деп айтпайм. Бир гана өзүңөргө ишенгиле деген ойду жеткиргим келет. Эми кикбоксингден башка спорт түрлөрүнө келели. Дүйнөнүн биринчи ракеткалары Новак Джокович менен Серена Уильямс Лауреустун жылдын мыкты спортчулары деп аталышты. Өткөн жылы Джокович чоң шлем мелдештеринин 4-өсүнүн тең финалына чыгып, алардын 3-өсүн утуп алган. Анын жолун Серена Уильямс да жолдогон. Аргентиналык футболчу Лионель Месси жылдын мыкты атлети деген наамга ээ болду. Премьер-лигада Манчестер Сити Ньюкаслды лигадан чыгып калуу зонасына дагы тереңирээк түртүп, өзүнүн 4-чү орунун бекемдөөнү пландап жатат. Тоттенхам 4-0 эсебинде Стоук Ситиге жеңилүү ызасын тарттырып, биринчи саптагы Лестерден 5 упай гана артта турат. Сезондун аягына чейин Тоттенхамдын 4 оюну калды. Ал тапта Лестердин чабуулчусу Джейми Варди туура эмес жүрүм-турум үчүн футбол биримдигинин жазасына кабылууда. Демалышта West Ham менен беттеште Варди калыс Джон Мосс менен талаша кетип, кызыл айып кагазын алып калган. Футбол биримдиги оюнчуларын көзөмөлдөй алган жок деп Лестерди да айыптады. Берүүбүздүн соңунда адаттан тыш дагы бир кармашты көрсөтөлү. Кытайдын Хэбэй провинциясында эки атаандаш компаниянын жумушчулары бульдозерлери аркылуу бири-бири менен кармаша кетишкен экен. Бир эле маалда окуяга 6 бульдозер аралашып, алар бири-бирин жеңип чыгууга аракет кылган. Бул окуяны полиция иликтей баштаптыр. Бульдозерлердин кармашы сыяктуу башка кызыктуу видеолорубузду YouTube барагыбыздан дагы көрө аласыз. Ал үчүн бизди YouTube'дан BBC Кыргыз деп издеп, жазылууну дагы унутпаңыздар. Дүйнө жаңылыктарына BBC кабарчылары көз салып турушмакчы. Студияда Кубат Касымеков болдум. Аман туруңуздар.